Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек берүүсү менен мен Бактыгүл Мирадилова алып барам. Акыркы учурда коомдо өзүңүздөр билгендей, ушул тамак аштан уланып же болбосо атайын балдар арасындагы инфекциялык оорулардын катталып жаткандыгы баарыбызга маалым. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда негизи эле жалпы ушул тармакта кандай жумуштар жүрүп жатканы жөнүндө ушул сааттарда талкуулайбыз. Аны менен бизде Баткен райондор аралык оорулардын алдын алуу жана санэпид көзөмөлдөө борборунун адистери келген. Анда эмесе сиздерге баарын чекеден тааныштыра кетсек. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Исираев эпидемиологиялык бөлүмдүн бөлүм башчысы, саламатсызбы? Абазбек Исираев, кечиресиз. Кийинкиси Жанышбек Жакыпжан уулу, санитардык бөлүм башчы, саламатсызбы? Рахат Маджитова, санитардык дарыгер, саламатсызбы? Алгач эле ушул бүгүнкү күндө коомдо улануулар жөнүндө Рахат айым сизге суроо берсек, акыркы ошол Жалал Абад, Бишкек шаарларында катталып атат. Бизде Баткен облусунда дагы уланган учур катталдыбы? Баткен облусунда дагы Сүлүктүү шаарында 2 учур катталды. Анда жалпысынан 37 адам жабыркады. Анан Кадамжай районунда 1 учур катталды. Ал мектеп окуучулары болчу. Ошо тест аттым гамбургер, шаурма даярдашкан жеринен уланышкан. 7 бала окуучу уланды. Бул үчүн кандай ооруканада түштү, абалдары кандай? Абалдары жакшы. Тезинен тез жардамга кайрылышып, ошо жер дарыгерлерге барып, лечениясын алып чыгып кетишкен. Абалдары жакшы бүгүнкү күндө. Абазбек мырза, сизге суроо негизи мынау жаш балдар арасында оорулардын, ошол жугуштуу оорулардын кандай түрү катталып жатат, көбүнчө эмне себептен мындай оорулар катталат? Акыркы статистиканы айтып берсеңиз. Бизде баягы атайын ушул Кыргыз Республиканын саламат сактоо министрлигинин атайын буйругу чыккан. Баягы бүт биздеги ушул республикадагы саламат сактоо министрликтердеги баягы ишканалар менен биргеликте ушул номер 6 буйрук, бул курт чечек карын оорулары боюнча 2010-жылы чыккан. Ушул буйруктун негизинен биз ушул облусубуздагы саламат сактоо мекемелеринин биргеликте ушул курт чечек карын ооруларынын алдын алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү күндө ичек карын ооруларын алсак, облус боюнча жалпысынан 1192 учур ушул ооруканага кайрылган, ушул ичек карын оорулары менен. Бул өткөн жыл болсо, өткөн жылдын 6 айлыгында 1155 учур катталып, 42 учурга көп катталып атат. Бул оору биздин ушул Баткен шаарында, Баткен районунда өткөн жылга караганда көбүрөөк катталганына байланыштуу бүгүн ушул алдын алуу иш-чаралары боюнча кеңири ушул боюнча айтып кетсек болот да. Бул оору менен жаз айлары келип туруп, бизде мөмө жемиштер пышыкчылык уже башталды да. Башталганына байланыштуу ушул күндө калып калган тамак аш, мөмө жемиш болсо, же болбосо азыр дарыбыз когондар пышып атат, күндө калып калган, же болбосо туруп калган ушундай мөмө жемиштер жей турган болсок, мында албетте баягы ичек карын оорулар пайда болот да. Ошо иштери өтүп, жаш балдардын көбүнчө биз 14 жашка чейинки балдар көбүнчө жабыркайт. Андан улуулар да жабыркайт. Алар жеп атканда ушул баягы мөмө жемиш туруп калган эмес, ошол жака көбүрөөк көңүл бурат, же болбосо жерге түшүп калган ушул мөмө жемишти жууп жегендигине байланыштуу бул көбүнчө 14 жашка чейинки балдар жабыркайт да. Ошол жеп атканда баягы сөзсүз түрдө жууп жеш керек. Туруп калган мөмө жемиштерди же күндүн нурунда туруп калган мөмө жемиштерди ушу жебеш керек. Анан ата-энелер ушул жаш балдарга көзөмөлдү көбүрөөк жүргүзсө жакшы болот. Негизи акыркы статистика айтсаңыз, 2021 жыл менен ушул 2022 жылга салыштырганда саны канча болуп калды? 2021 жылдын 6 айында облус боюнча 1155 учур катталган болсо, 2022 жылдын 6 айында 1197 учур катталды да. Бул салыштырмалуу облус боюнча. Ал эми ошол эле мезгилде биздин Баткен шаары боюнча салыштыра турган болсок, 2021 жылдын 6 айында 72 учур катталган болсо, 2022
жылдын 6 айында бул 101 учур катталып атат да. Биздин ушул Баткен шаарында, Баткен районунда өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу көп учур катталууда да. Эми башка район шаарларга салыштырмалуу биздин облустагычы. Демек бул баардыгы ошо мөмө жемишти жуубай жегенче күндө калып кеткен учурда гана ичеги карын оорулары пайда болот атабы же башка да себептер барбы? Бул ичеги карын оорулары ооруганда баягы сөзсүз түрдө өзүбүздүн баягы условно патогенный деп коет, ошол микроорганизм бузулганда анын ичеги карын оорулары пайда болот да. Бул колду жуубай жегенде дагы болушу мүмкүн. Ошол мөмө жемиш жерге түшүп калса жуубай жегенде дагы болушу мүмкүн. Күндө туруп калган учурларда дагы болушу мүмкүн. Ошонун баардыгы алып келип туруп ушу ичеги карын ооруларына алып келет да. Бул өтүшүп кетсе кандай жагдайга түртүшү мүмкүн адамды? Ооруканага кайрылбай балким. Ооруканага сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Ооруканага кайрылбай турган болсо, бул да адамдын организминде ушу суюктук баягы кусканда же болбосо ичип өткөндө ошол суюктук сыртка чыгып кетип калышы мүмкүн да. Ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн да. Эми бул осложнение баягы күчөп кеткен мезгилдечи. Организмде суу жок болгондо баягы температура көтөрүлүп, судороги да пайда болушу мүмкүн да. Эми бунуку көп эмесичи. Ошон үчүн мунун алдын алган жакшы. Биринчи мезгилде ушул баягы сууду өз калыбына келтирүү организмдечи. Суюктукту көбүрөөк ичүү керек экен, демек. Кусканда же болбосо ичип өткөндө суюктук сыртка чыгып кеткендигине байланыштуу баягы организмде орусча айтканда обезвоживание пайда болот да. Организмден суулар чыгып кеткендигине байланыштуу мунун баягы осложнениясы ар кандай болушу мүмкүн да. Жоңузга рахмат. Ал эми Жанышбек мырза, сизге суроо берсек, акыркы ушул жалпы эле ишкерлерди текшерүү боюнча буга чейин мораторий киргизилген да, баарыбызга маалым. Акыркы учурда бул алынган, алынса качан алынды, бүгүнкү күндө текшерүүгө кандай укуктар берилди сиздерде? Ошондо айтсаңыз, качан алынды мораторий? Ишкерлик субъекттерине текшерүү жүргүзүүгө биз айткандай убактылуу тыюу салуу мораторий 2018 жылы 17 декабрында 586 токтоомун негизинде, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтоому негизинде бекитилген. 2019 жылдын 1 январынан тартып 2021 жылдын 22 жылдын 1 январына чейин бекитилген. Бүгүнкү күндө 3 кварталга уруксат берилди бизге. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн экономика министрлигинин Баткен аймактык башкармалыгынан биз макулдашууну алдык. Облус боюнча жалпы 273 объектиге макулдашууну алдык 3 кварталга. Бүгүнкү күндө азыркы күндөн баштап текшерүүлөр башталды бизде облустта. 72 мыйзамдын негизинде ишкерлик субъектилери текшерүүлөр бизде пландуу жүргүзүлөт. Ал 3 күнгө гана уруксат берилет бизге. Экономика министрлигинин мыйзамы негизинде 3 күнүн ичинде пландуу текшерүү бүткөндөн кийин биз эскертүүлөрдү беребиз, санитардык милдеттендирмелерди беребиз. Ошолордун аткарылышын, контролдук текшерүүнү 3 күндөн кийин дагы барып кайра текшеребиз ишкерлерди. Эгер биз айткан талаптар аткарылбаса, ишкерлердин ошол кафе, ресторан, магазиндер, бардык эле объектилерге айыппулдар салынат. Талаптар аткарылбаса, эгер толук аткарылбаган объектилерге жапканга чейин барабыз, эгер аткарылбаса талаптар. Негизи Рахат айым айтып атат да, ошо Сүлүктүү, Кадамжай шаарларында учур катталды депчи. Ошол кафе, ресторандарга кандай чара көрдүңүздөр сиздер? Сүлүктүү шаарында катталган учур бул тойканада кыз узатуу тойдон катталган. Ал жерде тойкананын ал жерде кичинекей шаар болгонуна байланыштуу тойканада ал арендага берип койгон той кыз уzaткан тойдун кыздын энеси аренага алып туруп өзүнүн туугандарын алып келип иштеткен ал учурда. Салаттарды дагы үй шартында жасап келип беришкен. Үй шартында жеген салаттардан отуруп болгон ал 33 жаран ооруканага кайрылып, 33 жаран жаткан ооруканада, Сүлүк шаардык ооруканада жатып ошол жерден дарыланып, бир жума 10 күнгө чейинки аралыкта бардыгы жакшы дарыланып чыгышкан. Биз тараптан
ошо кафенин эгесине 7,5 сом айыппул салынган. Той кылган эжеге да айып салынган. Кадамжай шаарында катталган учурал тез сатымдан окуучулар жана немелерден гамбургерлерден жеп атып болгон, ал жерде дагы айыппулдар салынган. Биз тараптан ал балдар дагы ооруканага кайрылып, абалдары жакшы баары дарыланып чыгышкан. Негизи эле жалпы, значит, сиздерге текшерүү укугу кайрадан берилген болсо, кайсыл учурда, кайсыл күндөрү текшерүүнү баштайсыздар? Көбүнчө кайсыл тарабына маани бересиздер? Табы азык-түлүктүн сапатына же болбосо мөөнөтүнө карайсыздарбы же ашкананын тазалыгына, кайсыл бөлүктөрү? Бизге 72 мыйзам негизинде өзүбүздүн ал жерде бардык санитардык нормалар каралган. Ал жерде азык-түлүктөн баштап, ошо азык-түлүк ташылып келгенден баштап, ошо жерде даярдап, пышырып, кайра элге бергенге чейинки баарын карайбыз. Ал учурда биз 3 күнгө эле айттым же, пландуу текшерүүбүз биздин 3 күнгө эле созулат. Бир объектиге ошо экономика министрлигинин башкарма, Баткен аймактык башкармадан алган предписаниянын негизинде биз 3 күн гана текшере алабыз бир объектини. Ошол 3 күндүн ичинде биз бардык ошо азык-түлүк ошол объектиге киргенден баштап даярдалып же сатууга чыкканга чейинки аралык баардыгын карайбыз. Негизи жалпы бир пикириңизди билгим келип атат, жыйынтыктоочу суроодун негизиндечи. Айтсаңыз, ошо облуста талапка жооп берген, санитардык нормага, негизи бардык талаптарга, шартка жооп берет деген кафе, ресторандардын жалпы саны канча? Негизи текшерүү учурунан буга чейинкилерине токтолуп айтсаңыз. Тош санын биз так айтуу кыйын. Себеби биз айтып атпайбы 3 күн гана текшеребиз. Анан бир кирген убактан биз ошо 3 күндөн биз кирген убакта ал жерде биз анан коммунальный объектилерге 10 күн алдын эскертүү беребиз. Ишкерлерге биз силерге текшерүүгө келебиз 10 күндөн кийин. Ошо күн мына 3 күн сыясы текшерүү болот деп эскертүү берип келебиз. Анча коммунальный объектилерге алар ошол убактарга 10 күн алдын кабардар болгондугу байланыштуу даярдап коюшат. Ошол так санын айтуу кыйын. Ал жерде биз айтканыбыз менен ал жер айтканда өзгөрүп турат. Ал жерде анан Баткенде тамак аш чыгарган, даярдап чыгарган бир объектилер бизде цехтер, немелер жок. Баары ташылып келет. Баткен облусунда өзүңөр билесиздер. Ташылып келгенге байланыштуу бизге ушу биз только даярдаган объект немелерди карайбыз, ушу кафе, ресторандарды. Эми бар жок эмес. Эми толук аткарылбаса дагы мен айта алам 80-90%. Эми азыр биз мурда текшерүүлөр 2018 жылдан бери биз текшерүү, пландуу текшерүү жүргүзө элекпиз. Арыздаттануулар боюнча эми Баткен областынын аймагында элдердин кайрылуусу бизге аз катталды. Баткен районунда мен айта алам бир 6 эле учур катталды биздин арыз. Баткен район аймагында бизге арыз түштү. Ошо 3 жылдын аралыгында 6 учурду текшерип, ошол кайрылган арыз менен кайрылган жарандарга жоопторун бергенбиз. Мыйзам чегинде каралып, айыппулдар салынып ошол объектилерге. Эми арызда көргөзүлгөн жерди гана карай алабыз мыйзам негизинде. Бардык проверканы биз кыла албайбыз. Эми мына убакындык берилди, карайбыз бардык немелерди. Кудай кылса эми Рахмат жоңузга. Рахат айым, айтсаңыз, мына тамак аштан уланып аткандар жөнүндө, мисалы, коомдук тамактануучу жайга кирген жарандардын бүгүнкү күндө ошол тамактануудагы өздөрүнүн жарандык укуктары сакталып атабы? Өзүнүн кандай десем экен, тамактанууга болгон мисалы өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү, мисалы алсак, ошо кече күнү айткан, кече күнгү тамакты ошол бүгүн кайра жылытып бериби? Ошондой учурлар катталганбыз, ошону айынан ооруп калып атышат да. Бүгүнкү күндө сакталып атабы укуктары? Эми бул Баткен шаарыбызда көп эле ашканаларда, кээ бир ашканаларда ушу свежий жаңы тамакты элге тартуулашат да, бүгүнкү күн бышырылган тамак ашты эртеңкисине калтырбайчы. На совесть кээ бир жарандар эми эртеңкиге дагы ысытып ошо элге берип атышат. Бирок мен ушул учурдан пайдаланып бүт эле мына азык-түлүк саткан дүкөндөргө, ашканаларга суранып, эскертип кетерим. Ошол элибиздин ден соолугу үчүн музаткычтарды көбөйтүп, ошол сактоо режимин, азык-түлүктөрдүн сактоо режимин туура сактап, көргөзүлгөн температурный режим туура сактап, мөөнөтү өткөн продукцияларды элге бербей, ошо сатпай, ашканаларга, ушу жеке ишкерлерге, ашканалардын ээлерине
тамак аштарды элдерге ушу свежий жаңы тартуулаганын суранып кетерим да. Анан бул уланууда ошо уланган жаман азык-түлүктөр, мисалы балык, колбаса, эт, ушу жашылча жемиштер болушу мүмкүн. Ал жерде сальмонелла, стафилококк ботулизм таяктыялар аныкталып калат. И ошол оорулуу ошо тамак ашты жегенде мында 4-8-12 саатта уже улануу ошо адамда байкалат дагы. Анда уже кусуп, ичи өтүп, ушу алсыздап, чарчап, эми дарыгерге тез учурда кайрылыш керек да. 38-39 градус Цельсиядан температурасы көтөрүлөт да, дене табычы. Ошо тез кайрылып, анан коомдук тамактануучу жайларда жеке ишкерлерге эскертип кетерим. Ушу улануунун алдын алуу боюнча бүт ушу санитардык гигиеналык эрежелерди сактап, идиш аяктарды туура жууп, элге таза азык-түлүктөрдү тартуулап эметкиле. Если ошондой улануу аныкталып калса, биз санитик көзөмөл тарабынан, кызматкерлери тарабынан сиздерге айып пулуну салып, ушундай чара көрөбүз да. Ошо айып бул 7,5 миң эле ошо? Жок, бул жеке жактарга 7,5 миң штраф болот, бирок бул жеке ишкер болгондугуна байланыштуу 23 миң сом айып пул салынат. Ушундай эмелер аныкталып калса бузуулар. Жоңузга рахмат. Абазбек мырза, сизге берсем, ичек ыйгарынын оорулары алдында бул үчүн мындай кайрылууңузду элге айтып кетсеңиз болот. Мисалы, балдарыны тамак ашын көзөмөлдөсө деп, жеке өзүңүздүн кайрылууңузду айтсаңыз болот. Сизге эркин микрофон берели. Баягы биз мына ковид оорусу өткөндө анча эми өзүбүзгө пайда жагын алып калдык да. Бул колду самындап жуу, тамак жердин алдыда, же болбосо антисептик менен, же болбосо маска тагынуу, ушундай санитардык баягы эрежелерди көп сактап калдык да, ушуну улантышыбыз керек да. Мен жана айтпай кетпин, ушу куч ичек карын ооруларда бунун түрлөрү көп. Мисалы, ичкелти оорусу, паратиф А, паратиф Б, сальмонеллез деген оорулар бар, дизентерия деген бар. Бул бүт ушул ичек карын ооруларды. Мунукунун эми бирден бир жугуу жолуну билип ала турган болсок, ушу биздин профилактика болуп калат да. Бул биринчи эле орунда бул колду самындап жуу. Андан кийин күндө турган мүмкүнчүлүк болсо, күндө турган баягы мөмө жемиштерди жедирбөө ата-энелер ушуларды көзөмөл кылса да. Мындан сырткары бар, баягы бул көбүнчө неме менен жугутпайбы, контакт болуп туруп, баягы турмуш тиричилик буюмдарына контакт болуп жугутат. Ошондой мезгилде сөзсүз түрдө баягы колду жууш керек да, колго да караш керек. Анан азыр эле баягы ковид айтып кеттим, бүгүнкү күндөгү ковид боюнча статистиканы дагы айтып кетишибиз керек. Биздин Баткен областында 3-апрелден бери бул ковид оорусу катталган жок. Эми башка ушу республика башка областтарында, шаарларында катталып атат. Мисалы, бүгүн 29-июндан бүгүнкү күнгө чейин ушу 48 учур катталды. Бул баягы официалдуу түрдө АКПРСке чыккан маалымат. Ош областынан бирөө, анан Чүй, Бишкек шаарларынан калгандары чыгып атат. Ошого баягы элдерге дагы бир сунуштап кетем. Биздин область 70%га жете элек, баягы эмдөөдү алып атканы. Ошого эмдөөлөрдү кайра күчөтсөк да. Бүгүнкү күндө солгундап кетти. Ошол эмдөө ушу коронавирус оорусуна же болбосо ковид оорусуна эмдөөдү күчөтсөк. Кээ бирөөлөр 2 дозасын алган, баягы Veracell деген вакцинанын 2 дозасын алган, 3-чү дозасын дагы ушул элдерге сунуштап кеттим. Буферный доза деп коет. Бул ошол 3-чү дозасын да сөзсүз түрдө алышыбыз керек бардыгыбыз. Ушул биздин эмдөөдү алганыбыздын 70%дан өтө турган болсо, бул бизге коркунуч азыраак болот да. Ооруда баягы бизде өзүбүз анализ кылып көргөнүбүздө эпидемия же болбосо вспышка азыраак болот да. Болбойт. Эми лечение алганга караганда бул алдын алуу, профилактика бул бир кыйла арзан дагы болот, элдер да кыйналбайт. Ошону мен элдердин баарына сунуштап кетмекмин да. Андан мындан сырткары дагы бүгүнкү күндө баягы маймылдын чечеги, оспа обезьяна, ошону дагы айтып кетпесек болбойт.
Бул боюнча дагы биздин саламат сактоо министрлигинен атайын буйрук чыккан, 625 буйрук 25 майда чыккан. Бул боюнча дагы биз алдын алуу иш чараларын негизинен биздин өлкөдө катталган эмес, азыр Кыргыз Республикасында сырттан келип аткан жана миграцияда жүргөн же болбосо бир иш сапар менен жүргөн сырттан келген ошол мамлекеттен киргендерди бизде азыр термометриялык көзөмөлдөө болуп атат. Андан кийин ушул денесинде бир чечекей жокпу, ошого көзөмөл жүргүзүп атат. Бизде суу чечек чыккандардын бардыгы ошол мурда суммарно кылып туруп суммалуу канча адам ооруган болсо ошол боюнча эле кете турган болсо бүгүнкү күндө ошолордун бардыгы фамилиялар бирден чыккан учур бардыгы ушул Бишкекке жөнөтүлүп, бизде ушул биздин саламат сактоо мекемедеги медицина кызматкерлери тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп атат. Кайрылууңузга рахмат. Жанышбек мырза, сиз дагы жеке ишкерлерге дагы өзүңүздүн кайрылууңузду айтсаңыз болот. Жеке ишкерлерге, Баткен облусунун аймагындагы жеке ишкерлерге кайрылуум. Биздин плановый проверкалар бүгүнкү күндө башталды. Сиздер тараптан бардык санитардык эрежелерди сактоону суранып кетет элем. Мисалы үчүн медициналык мекемелер үчүн жеке ишкерлер медициналык мекемелердин стоматологиялар, тиш дарылоо мекемелери, сулуулук салондор бар, биздеги чач тараштар, бардык санитардык эрежелерди сактаңыздар. Биринчиден ушул күнгө чейин бизде статистикада азыркы учурда мурда өтүп жүргөн биздин план текшерүү убакта азыркыда бардыгы медициналык кордон өтпөй эле иштеп жатат. Аны мен айтып кете алам, себеби бизде статистика бизде өзүбүз өткөрөбүз, карап турабыз. Ал жерде көп чач тараштар, сулуулук салондордун кызматкерлери өтпөй эле иштеп жатат. Азыркы учурда ошолорду баарыңыздар өтүңүздөр. Кафе, магазиндерде иштеп ишкерлик кылып аткандар, алар бардык алынып келинген азык түлүктөрдү, ошол жерде элдерге даярдап берип аткан азык түлүктөрдүн сапатын жана коопсуздугун тастоочу кагаздарын менен кошо алып, ошонун негизинде тамактарды даярдап бериңиздер. Тамак аштардан сактоонун эрежелерине, тамак ашты даярдоонун эрежелерин сактаңыздар. Баткен областында кафе, ресторандарда иштеген жана кызматкерлер жетишсизген көрүп атабыз. Рейдтик учурларда студенттерди иштетип атат, ишкерлер көбүнчө кечки убактарда деп. Алар медосмотрдан өтүшпөй эле, алар студенттер өтпөй иштеп аткан учурларды каттап атабыз. Мисалы үчүн бүгүн бирөөсү иштеп кетсе, эртеси күнү башка сотрудник келип иштеп атат, официанттар жана тейлөөчүлөр. Ошолорду дагы туруктуу кылып, кызматкерлерди алып, ошолорду медицина кордондон өткөрүп, аларга санитардык эрежелерди сактаган жанагындай формаларыбыз бар, ошол талаптар бар, ошолорду сактап иштетиңиздер. Сиз дагы айтсаңыз болот, тамактануучуларга өзүңүздүн кайрылууңузду айтсаңыз болот. Тамактын кайсыл түрүнө, өзгөчөлүгүнө карап туруп тамактаныш керек, кайрылууңузду айтсаңыз болот. Мисалы, сүт азыктары менен жана эт менен тамак аш даярдалган тамак аштарга жакшыраак көңүл буруңуздар, анткени булар бат бузуучулар болуп эсептелинет, ушул балыктарчы. Анан үй шартында даярдалган тамак аштар болсо, мында балдарга жедирерден алдын ошо тамак ашты жакшы көзөмөлдөп карап, анан ысытып, жылытып бериңиздер да балдарга. Дагы сунуштап кетерим, бул бүгүнкү даярдалган тамак ашты эслем узаткыч жакшы дагы кээде жакшы сакталбай калат да. Ошон үчүн эртеси күнүнө жебей эле коюшуңуздарды сунуштап кетер элем. Анан ата энелерге айтып кетерим, бул балдарга кол жуунун эрежелерин үйрөтүп, ушундай профилактика да, эми мисалы үй шартындачы балдарга дагы ушундай гигиеналарды үйрөтүп кетсеңиздер жакшы. Кайрылууңуздарга чоң рахмат. Ошентип эфирде убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетти. Бүгүн биз дал ошол коомдо акыркы учурда катталып жаткан тамак аштан улануулар жана атайын ошо ичеги карын оорулары, ошол эле учурда ишкерлерди текшерүү жөнүндөгү мораторийлер жөнүндө биз алдыда сөз кылдык. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.